Кыргыз өлкөсүнөн чыккан унаа Германияда 670 кг баңгизаты менен кармалды. Германия менен Польшанын чек арасынан рекорддук көлөмдөгү баңгизат аткерчилик жолу менен алынып келе жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Германия өлкөсүнүн укук коргоо органдары билдиргенин чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, унаа Кыргыз өлкөсүнөн чыгып 31-майдан 1-июнга караган түнү Франкфурт на Майне шаарында чек ара бөлүмүнөн текшерүүгө алынган. Анда 670 кг баңгизаты Польшадан Германияга алынып бара жаткан. Таңгакталган жүктө Түркиянын балы деп жазылган. Жалпысынан 531 таңгак текшерилип, анын ар биринен 1 кг 300 граммдан баңгизат табылган. Болжолдуу маалыматтар боюнча аны Бельгияга жеткирүү планы болгон. Ошондой эле мындай чоң көлөмдөгү баңгизат Германияда биринчи жолу кармалып жатканында жазылат. Грузиянын номери тагылган жүк ташыган унааны 63 жаштагы түркиялык айдоочу айдап бара жаткан. Ал окуя болгон жерден кармалып, баңгизатты ташып бара жаткан шектүү айдоочу катары камакка алынган. Айдоочу алгачкы көрсөтмөсүндө унаада баңгизат жүктөлгөнүн билген эместигин айткан. Унаадан алынган баңгизат халванын ичине салынып даярдалган. Кара Балтада эне баланын жансыз денеси табылды. Чүй областынын Кара Балта шаарында эне баланын жансыз денелери табылды. Бул тууралуу Super KG порталына Чүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 19-июнда саат 17:56 чамасында Жайыл районунун ички иштер башкы башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 30 жаштагы З.А. аттуу жарандан телефон чалуу болгон. Анда ал белгисиз бет кап кийген жарандар Кара Балта шаарындагы үйлөрүнүн биринен жолдошу менен кайненесин бычактап кеткенин айткан. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, болжол менен 55 жана 30 чамасындагы эки адамдын жансыз денелери табышкан. Бул факт 133-берене адам өлтүрүү менен кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Каза болгон жарандардын аты жөнү аныкталып, 53 жаштагы М.С. жана 31 жаштагы М.А. болгон. Учурда ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерде иш алып барып, соттук медицина экспертизаларды дайындалды. Шектүүлөрдү издөө иштери башталды, деди басма сөз кызматы.